Мынакей Токтогул шаары түндүр убак 11 болду. Иш кызуу жүрүп атат. Иштесе болот экен го ушинтип мына. Карасаңар. Иш илгери. Мынакей. Катуу жүрүп атат. Достор, Ташиев келет деп тытып Токтогулдун ичин тим эле тазалап атышат. Мына могул Борбордук аянттагы өзүңүздөр билесиздер фонтан. 3 жыл болду биз депутат катары кайра маселе көтөрүп айттык. 3 миллиондон ашык каражат кеткен. Анын аткаруучусу ишти кылдырткан ошол кездеги мэр Болот Турдуевич. Ал болсо ал дагы администрация, акимият ошол жакка жумушка чыкып орноп отуруп алды да. Ал эми карабайсызбы, бул жак болсо элдин акчасы талкаланды да. Эми азыр кайсы каражат менен жазалап атат мага белгисиз. Бирок эл үчүн иштесе болот эле да. Эл үчүн илгери эле ушинтип кылыш керек эле да. Сөзсүз тиги Камчыбек Кыдыршаевич келатат, ой биздин жетекчибиз келатат, башыбызды алат деп тиги жылуу креслодон козголуп, анан эптеп креслону сактап калыштын амалын кылбаш керек да. Бул боюнча мен акимге, зам акимге сын айтып отуп, мына азыр соттук отурумда да отурам го. Бирок чыныгы көрүнүш ушундай эле атпайбы мына? Болкулдап атат да бардыгычы. Анткени текшерүү катуу атпайбы? Талап жогору болуп атат. Токтогул шаары такыр эле артта калып кетти да. Мына жыйынтыгын көрдүңүздөрбү? Тытып иштеп атат, тытып күнү түнү. О, иш илгери. Салам алейкум, Болот Турдуевич, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Интервью берип койбойсуз, Болот Турдуевич? 3 жыл мурун өзүңүз ушул жер кабыл алдыңыз эле мына мэр болуп иштеп атканда. Азыр эми кайра башынан реконструкция болуп атат. Жо, моралдык жоопкерчиликти мойнуңузга аласызбы? Иә. Я, Болот Турдуевич. 3 жыл жетпей мына талкаланып атат, Болот Турдуевич. Азыр сиз кайра администрацияга эч нерсе билбес адам болуп барып болдуңуз да. Моралдык жоопкерчилик тартасызбы? Мынакей. Эл журт, Болот Турдуевич мына 2022-жылы мен депутат болуп келгенде өзү ушул жерди кабыл алып, акчасын алдын ала которуп берип жүргөн. Биз чырылдап бул жер болбойт десек болбой, акчасын которуп жүргөн. Азыр карап туруңуздар, азыр көргөзөйүн. Мынакей эл журт. Камчыбек Кыдыршаевич келет деп түнү менен монтип иштеп атат да. Мынакей. Мен ушуну каалагамда мына. Ушул Камчыбек Кыдыршаевичке окшогон адамдар болсо бат эле өнүгөт да. Кыргызстанчы. Сиздер болсо каналга катталганды унутпаңыздар. Биз болсо ушундай коомдук жүрүштөр менен баарын өзгөртөйлү. Мен депутат катары өзүмдүн милдетимди аткарып атам. Сиздерге маалымат жеткирип атам. Менин максаттарымдын бири мындай начар кадрларчы, начар. Баягы өзүнүн креслосун ойлогон, өзүн эптеп мындай жанын баккан жетекчилер кереги жок бизге. Бизге мындай эл үчүн иштеп бере турган, элдин кулу керек азыр бизгечи. Ана көрдүңүздөр го мына. Түйүндө турган администрациянын түйүндө турган аким көзөмөлдөзө болот эле, зам аким көзөмөлдөзө болот эле ушунучу. Кайра мэрлерди алмаштырды. Биз кой десек болбойт да кайрачы. Бизди жаман көрүп. Жыйынтыгы момдоп атпайбы? Элдин акчасы бул, мамлекеттин акчасы бул. Мунун баары талкаланып атпайбы? 30-35 миң доллар болот. Бул акчаны жөлө жок кылып коет атпайбы? Мынакей. Кайра эле ремонт баштады мына. Акем да жини келип атат. Жаңы эле бүткөн да бул не дейт? Мына кайра эле ремонт баштады. Мына бул менин сөзүм эмес, бул элдин сөзү мына. Айтып атат. Таң калдым сен өтүрсөч. Бул бүтпөдү эле десе. Ооба да. Кайра таң калышты. Көрдүңүздөр, ошон үчүн сиздер менин каналыма катталганды унутпаңыздар. Биз болсо күрөштөрдү улантабыз. Мынакей. Тытып атат, тытып. Демеле түнү күнү иштеп тытып атат. Илгери эле кылыш керек эле ошону. Жумуштан алса экен силердичи. Силерди жумуштан алып эмес, жоопко тартса экен. Тартып туруп ушул силерге окшогон кадрлар эч качан ушул башкаруу органына келбес экен. Ошондо биздин өрөөн бат өнүгөт. Достор, көрүшкөнчө, сиздер каналга катталганды унутпаңыздар.